Активисттер имам Садыбакас Дооловдун үстүнөн УКМК менен башкы прокуратурага арыз жазышты. Алар диний ишмер аялдарды малга теңеп, укуктарын бузду деп билдиришти. Буга чейин соц тармактарда Свердлов районунун имамы Садыбакас Дооловдун видеосу тараган. Эт базарда эттин баасы асмандын баша таңгөрү дегендер четтен табылат. Качан кымбаттайт? Билесизби? Качан сиз жашаган аймакта аялдардын эти арзандай баштаса? Тасма коомчулукта ача пикир жаратып, маданият ишмери Асол Молдокматова имамдан аялдардан кечирим сурашын талап кылды. Ал эми Доолов өзү Супер ТВга курган маегинде кылаарга иши жоктор, жумурткадан кыр издеп ар нерсени чыгара берет деди. Кыргыз мусулман болуп туруп, ой денеңерди жапкыла. Силердин этиңерге караганда базардагы эт кымбатыраак болуп атат. Силердин этиңер аябай арзандап атат деп намысына тейин десем, аны түшүнбөгөндөр өзүнчө эле бир баягы бөйрөктөн шыйрак чыгарып ушак кылып атышат да. Аталган тасма 2 жыл мурда тартылып, 20 апрелде Орозо маалында Минбар Медиа YouTube каналында жарыяланган. Анда имам Алланын алдында сиздин бааңыз канча деген темада сабак өткөн. Муфтият Дооловдун социалдык тармактарда талкуу жараткан видеосуна байланыштуу териштирүү жүрө турганын кабарлады.